айлығыңыз ашып қалғанда, мындан кейін уже ашып қалды, бұны коротойын, эмкайда дагы акча келет эмес. Ашып калсын бир жерге коюп коюңуз. Сизди кыйнап атабы? Аны каяктан билем? Анткени менде айлык ачты. Айлык алгандан кийин бир айга жетти, ашып калды. Бирдемке алышым керек, бир не алайын деп, как будто бирдемке алайын деп бирдемке алам. Түшүнүктүү болду. Ошон үчүн мындан кийин айлыгыңыз ашып калса бирдемке алган кереги жок. Сиз просто ошол нерсе жете турганын күтүңүз. Бир, анан кийин эң маанилүү философия деп атам. Айлыктан чыгып кетели, иш баштайын, андай мааниге келбейт. Айлыктан эмес, айлыкка иштеп атканда. Биринчи айлыкчылык менталитетинен чыгыңыз. Мындайча айтканда, биринчи, значит, айына мага акча келет эмес, макул ал келе берсин. Айлык келе берсин, андан сырткары дагы башка нерсе ойлонуңуз, бирдемке кылыңыз, сизге бир жөн эле бир сделкаңызга акча берсин. Кандай? Жаштар болсо бирөөгө сүрөтүн тартып бериңиз, СММ кылыңыз, кичине акча берсе да не важно. Бир товар алып сатып көрүңүз, бир телефонуңуз бир сатып көрүңүз, же бир какой-то бир нерсеңиз сатып көрүңүз, же алдыңыз тияка сатып көрүңүз, бир нерсе сатып көрүңүзчү. Бизнес деген ошондой сатып көрүү, дейм.